Самара Каримова, мен окуу жайдын директорлугунан баш тарттым. Ырчы Самара Каримова Ош шаарындагы Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайдын директорлук кызматынан баш тартты. Бул тууралуу ал Фейсбуктагы баракчасына жазды. Саламатсыздарбы, кыргыз элим, көрмандарым, сүйүктүү мекендештерим. Акыркы күндөрү мага жана менин атыма байланышкан бир канча окуяларга күбө болдуңуздар. Мындан 2 жыл мурда мыйзамдуу дайындалган кызматымдан укугум одоно бузулуп бошоп, шагым катуу сынган. Бул менин намысым, ден соолугум жана жакындарым үчүн өтө катуу муш болгон. Ошол укугумду коргоп, канча убакыт соттошуп дайындалган ишиме кайтып барып, эли жериме кыргыз маданиятына ак дилимден кызмат кылгым келген. Кудайга шүгүр, сотто жеңип чыгып, чындык мен тарапта экендигин далилдедим. Кудай астында мыйзам алдында дагы ак экенимди далилдедим. Кызматыма кайрадан кирип, музыкалык окуу жайды аз убакытта өнүктүрүп өстүрүүгө ак ниеттен бел байладым эле. Бирок окуу жайдын эмгек жамааты буга макул болбоду. Аларда адилеттүү башчы, ак кызмат өтөгөн ишмер болууга убада берип, ынандырууга аракет кылдым. Мурунку директордун 100 сүйлөгөнү, кубулганы 5-6 адамдын басымы менен коллективде. Погода өзгөртүп турат экен. Ойлонуп көрсөм, булар өнүгүүнү каалабайт экен. Ушул жашоосунда күн өтүп жатканына ыраазы экен. Эшикте 21 кылым экени ойлонуп да койбойт. Болбогонго болушпа дегендей, ушуларга кетире турган кайран күчүм, идеям, дараметим дедим. Жашоодо мен көп сыноолорду жөн жерим менен сезим. Аларга тике карап, жеңип келгем. Бул көрүнүштү да Аллахым берген дагы бир сыноо дедим. Алтын эшик жабылса, күмүш эшик ачылат, жашоо улана берет. Чалындым, бирок жыгылган жокмун. Жумушумду баштап, элибизге мыкты жыйынтыкты көрсөтөм деген позицияма катуу турдум. Бирок мунумду көпчүлүк түшүнө албады. Мурунку директордун жакындары тааныш журналисттерге тынбай чалып, чакырып келгиле, Самара дагы келди, интервью алгыла деп жаткандарын өз көзүм менен көрүп турдум. Анын үстүндө батыштын акчасын жеген журналисттер күнү түнү ошол жатаканада жашап эле калышты. Окуяны бир тараптуу чагылдырып жатышты. Провокация кылып, тукуруп, аларды бою сезимдерин пайдаланышты. Ошол эле журналисттерге канча жетишкендиктеримди, Кремльге, Ташкентте дүңгүрөтүп жеке концерт бергениме, жалынып суранып, ийгиликтериме маалымат катары чыгарылган эмесмин. Буларга ызы-чуу гана керек. Окуу жайдын келечегин, өнүгүүсүн студенттердин, мугалимдердин тагдырын уруп да ойнобойт. Эртең мен кетсем, карап турсаңыздар кадам басып койбойт ал жерге. Эли журтумдун ак батасын албай кантип ишке кирем? Ошол үчүн 7 эмес 70 өлчөп, жакшы сынагандар менен кеңешип, чечим кабыл алдым. Мен окуу жайдан директорлугунан баш тартам. Бул тууралуу арызымды жазып, буйруса министрликке жолдойм. Чындап ак дилимден кызмат кылып берсем дегем. Ошол оюм менен калган аракетим аркылуу кимди капа кылып алсам, кечирим сурайм. Мыйзамды сыйлаган айрым таза адамдар мен үчүн катуу сындады, ачуу кептерди угуп калышты. Алардан да чын жүрөктөн кечирим сурайм. Пенде болгон соң ак кара ортосунда жүрөт экенбиз. Билип билбей кылган күнөөм үчүн жараткандан да кечирим сурайм. Менин ар намысымды тебелеп, акарат келтиргендерге таарынычым жок. Аларды да кечирем, туура жыйынтык чыгарууга аракет кылам. Эли журтума колдом келген ак кызматымды арнай берем. Мени колдоп, жылуу пикир айткан замандаштарыма, көрмандарыма элибиз сыйлаган аттуу баштуу ага жерлериме терең ыраазымын. Сиздерден Аллах ыраазы болсун. Буйруса баары жакшы болот деп ишенем. Элибизде бейпилдик, жерибизде кут береке болсун. Урматым менен сиздердин кызыңыздар Самара Каримова дейт ырчы.